мен шкура эмесмин. Бул бийликке эбедейин эзилип тургандан калыс пикир айтып атканым жок. Тек гана соц тармактарда учурда мамлекетте 4-чү жолку төңкөрүштү уюштурууга кызыктар замандаштардын аракетин көрүп атабыз. Бул от менен ойногондой кеп. Ошондуктан биз алдын ала коомго коңгуроо кагууну эткөрдүк. Кокус 4-чү жол төңкөрүш болуп кетер болсо, ошол отко май куюп аткандар. Бийлик тизгинин согуштук лагерге жарата турган топтордун колуна карматасыңар. Атамбаев болсун, Мадумаров болсун, Ташиев болсун, булар реваншисттик бийликти каалайт. Мындай айтканда тарыхый кек булардыкычы. Андыктан биз шайлоого чейин эмне шашылабыз? Биз саясий топтордон сырткары диний фанаттардын жамааттары бар. Кокус алардын колуна бийликтин тизгини тие турган болсо, аны кокуйду ошондо көргөзөт алар. Себеби алар шарият жолу менен, шарияттын мыйзамын мажбурлайт, ташпаран жол менен жазалайт. Түрмө биякта калат жөн элечи. Андыктан биз өлкөнүн тынчтыгын кааласак, жөн эле элди колдута бербей, пикир айтуудан мурда мындай акыл чайкасаңар. Саясий алимде азыр жоопкерчиликти алып кетер ким бар? Эмнеге биз саясий жол менен, саясий маданият менен, саясий салт менен, шайлоо жол менен бийлик алмаштырууга көнбөйбүз? Мен эч качан агрессиянын жактоочусу эмесмин. Гуманист катары мен онлайн митингди демилгелегеним ошол болчу. Себеби жапайы коомдун өрнөгүн көргөзөт биздики. Ак үйдү басып алуу, башка бирөөнүн мүлкүн тартып алуу бизге норма катары көрүнүп калган. Же болбосо сүрмөтөп айдап келет, өзүнүн лидер туткан адамын, топ башындагыларды. Анан же мэр кылып алат, губернатор кылып алат, же президент кылып алат да. Ошо менен биз кайратыбызга кетпейбизби? Бизге тынчтык маанилүү, ыраттуу өнүгүү жолуна түшөбүз десек, биз азыркы бийликти жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү? Бирок кандай болбосун улуттук консолидация деген болуш керек. Себеби биз мамлекетти жок кылуу коркунучун ошол жалындап күйүп сызданыш болуп аткандар жардын кырына такап коюшу. Балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз калам да жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Эселе 3 жолку төңкөрүштө кадрлык кризистерди көрдүк, башаламандыктарды көрдүк. Аз эле жерден Кыргызстан мындай жарандык согуштун лагерине айланып кала сактады. Башаламандык болуп кетсе, бүгүнкү күндө мончу шымаланып билек түрүнө отурган шылуундар толтура. Ташиев баш болгон, анын жактоочулары андан бешип кетер. Алар эс акыл калчоо менен эмес, эмоция менен бийликти жөн эле жулкуп алып эле башкаргылар келет. Ташиевдин 5 жылдан берки саясий бейнесин көргөн жокпузбу? Кош бийлик орнотуп, атка минелерди сүрмө менен котолотуп барып эле, санкциясы жок, прокуратуранын чечими жок эле камап коюп атты, өз билемдик менен. Жеке мүлк кол тийгиз, ыйык, баалуулук. Канчалардын жеке менчигине кол салып, ичинен кан өтүп отуруп калышты. Эл багарлар, бизнесмендер, ишкерлер жана тилин тишине катып келди. Мүлкүн талашып албаса да миллион миллиардтаган тиги Киреше булактарын Ташиевдин кланы тартып алып атса дагы ичинен башын чайкап гана чыдап келди. Мүмкүн Мадумаровду жоопкерчиликти колго алып кетет дерсиңер. Ал 35 жылдан бери деспоттук идеялары менен Сталинди идеал тутуп келген саясий ишмер экенин көргөн жокпузбу? Анын колуна камчы тийсе, бийлик тизгини тийчи болсо, көргүлүктү көргөзөт. Атамбаевди көрдүк. 2010-жылы Атабейиттеги шейит кеткендердин арбагынын алдында ант берген. Бирок ошончо көз жаштын арты менен, кандын арты менен бийликке келген Атамбаев эмне кылды? Ал да бийликти мурастагысы келген. Дагы бир коркунуч, бул диний жамааттар кокус бийлик тизгинин колуна алчу болсо, мына ошондо ташпараң менен бийлик системасын орнотот. Биз шарияттын мыйзамы менен жашайбыз. Биз ошону каалайбызбы?
келиңиздер, сабырдуу бололу. Өлкөнүн тынчтыгы баарына маанилүү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Урматтуу мекендештер, дээрлик 3 күндөн бери журналист Семетей Аманбековго мен берген интервьюм абдан чоң коомдук талкуу жаратты. Сын пикирлер абдан көп айтылды. Сулаймантоонун тагдырына кайдыга карабай, ойлоруңуздарды айткан ар бир жаранга биз терең сый урмат менен карайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Мен ушу бүгүн жеткиликтүү кылып оюмду Сулаймантоонун тегерегиндеги ошол ЮНЕСКО, Нариман Түлеев боюнча сиздерге түшүнүктүү кылып айтып коеюн деп чечтим. Анткени бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Оштун символу, Оштун жүрөгү бул Сулаймантоо, Ак Буура. Менин шаарга мэр болуп келгениме дээрлик 6 ай болду. Биз Ак Буурадан баштадык. 320 тоннадан ашуун, мына президентибиз акча каражатын чечип берип, кум шагылды биз чыгардык. Ак Бууранын ошол жүздөгөн тонна кум шагылды биз тазаладык, селдин алдын алдык, Ак Буураны мындай кооздодук. Ошондой эле Оштун бул жогору жагынан баштап биз Ак Бууранын эки четин веложол, тротуар кылып, жашылдандырып, мына шаардыктар билет, келатабыз. Бүрсү күнү ошол Юго-Востокто 15 гектар Ак Бууранын тегерек шетиндеги парктын ачылышын жасайбыз. Канчалык кооз парк болгонун, заманбап парк болгонун өзүңүздөр көрөсүздөр. Биздин планыбыз Ак Буураны баштан аяк Өзбекстанга чектеш жерге чейин веложол, тротуар кылып, жашылдандырып, жакшынакай кылып шаардыктарга шарт түзүп Ак Буураны көркүнө чыгаралы деген оюбуз бар. Эми Сулаймантоо боюнча. Сулаймантоого келдик андан кийин Ак Буурадан кийин. Сулаймантоонун түбүндөгү Гапарайтиев көчөсүнүн акыбалын билесиздер. Керек болсо илгерки арыктар дагы ошол бойдон калаган. Гапарайтиев көчөсүн оңдодук, лотокторду, тротуарлардын бардыгын жакшынакай оңдоп бердик. Оңдогондон кийин биз Сулаймантоонун бул жагына өттүк. Айландык, мына музейдин жетекчилиги рахмат, маданият министри менен чогуу дагы барып келдик. Ал жерде жанагы чөп өсүп, эми албетте жанагы коноктор, кээ бир тентек балдардын эмнени гана таштаганын көрбөйсүң да, мындайчы. Биздин оюбуз ошонун баарын тазалап, иретке келтирип, жакшынакай кылып, жардам берип, Сулаймантоону көрктөндүрүп, жашылдандырып, ошол Сулаймантоонун өзүн эмес, биз тегерегине жакшынакай кылып, велосипед менен жүрө турган, шаардыктар баса турган кылып, тротуар кылып, бак тигип, анча-мынча отургучтарды коюп, Сулаймантоонун өзүн эмес, дагы бир жолу айтайын. Тегеректетип, бир жакшынакай кылып, бир шарттарды түзүп берели деген ой болгон. Экинчиден, Сулаймантоо жылда өрттөнөт. Бир капталы кара күлгө айланып калган учурлар болуп атат жыл сайын. Ошонун баарын биз сугат системасын орнотуп, жакшынакай кылып бак дарак тигип коюунун ошондойдун ниетин эмнеси жаман, мисалы. Сулаймантоону биз ошондой кылып, ал жерде мен 1,5 ошо соода түйүндөрүн көбөйтүп, башаламан соода кылып, же болбосо бир кафе, ресторан ачам деген болсо, биринчи кезекте мен каршы чыгам. Анткени ошол парламентте депутат болуп турганда эле, ошол жерде адашпасам Сулаймантоонун түбүнө бир кафе курулуп, Айдар Атап эле мен парламенттен көтөрүп алдырганбыз ошону. Мындай ЮНЕСКОнун талаптарына каршы келет деп. Бирок дайыма эле чектөө болуш керек. Биз алдыга карап дагы жылышыбыз керек. Ошол жерде мен буферлик зонаны айтпай эле коеюн, буферлик зонаны. Бирок ошол жерде Сулаймантоонун түбүндөгү кол өнөрчүлөр айылында бир дубалы бузулуп калса, аны кайра тикелей албаса, же болбосо биз мондай веложолдорду куруп, бир көктөндүрүп келген туристке деле, шаардыктарга деле жакшы го бул, конокторго деле. Ал жерде эч ким курулуш курбайт. Бир дагы курулуш болбойт. Ошону оңдоп берели дегенден эмнеси жаман, мисалы. Мен мындай ошондой ойду чынын айтайын, жакшы ой менен, жакшы ниет менен бир заманбап кылып оңдоп коелу деген эле ойду айтып келатам башынан эле. Анан жанагындай башаламан курулушта эч ким мындай жол бербейт. Ошондуктан
сиздер ойлобоңуздар, эгерде чын эле ушул Сулайман тоого жанагындай асма жол көпүрөлөр курулуп, ал жердин үстүндө бир соода сатык болуп башаламан болот десе, албетте анда сиздер мындай кабатыр болгонго негиз бар. Бирок биз ошонун баарын жасап атпай, биз кантип карап отуралы? Эч качан андайга жол бербейбиз. Бирок ошол эле убакта биз алдыга карап да жылышыбыз керек. Ар кандай бюрократияны, чектөөлөрдү мындай токтотушубуз керек. Ошол эле Дүйнөлүк банк Маданият министрлигине жогорку кеңештен ратификация өткөрүп, Сулайман тоонун ошо тептиштерин, түбүндөгү анча-мынча тротуарларды оңдоп, реставрация, реконструкция кылганга акча каражатын жатын караган. 12 миллион ақш долларын. 20-жылы, 6 жыл болду бюрократия. 6 жылдан бери дагы башталып элек, мисалы. Анда биз ар бир ташты макулдашып отура берсек деп, мен ошол ойду айтканмын. Ошол ойду бир өнүктүрүп, ишине өстүрөлү деген ойду айтканмын. А Сулайман тоонун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргенин, ыйык тоо экенин, биздин мындай символубуз экенин аны мен мындай абдан жакшы түшүнөм. Бирок ошол эле убакта тоскоолдуктарга, чектөөлөргө, бюрократияларды мындай өтө ашыкча кылганга мындай биз шаар бийлиги катары жол бербеш керек деп ойлойм. Бирок биз албетте жанагындай көрктөндүрүү иштерин, тегерек четин Сулайман тоонун өзүн эмес, курулуш эмес дагы жолу кайталап коеюн. Биз анын баарын Кудай буйрса жасайбыз. Нариман Түлеев боюнча мен ал кишини мындай чын айтайын өтө жакшы мындай кенен сүйлөшкөн жокпуз. Ошол Сулайман парк деген бир заманбап соода түйүнүн куруп жаткан. Ошол соода түйүнүн курулушун эртелетүү боюнча адашпасам бир 4-5 жыл мурун болсо керек башталганына. Ошону биз мындай эртелетүү боюнча бир 5-10 мүнөткө ошол жерден жолукканбыз. Нариман Түлеев чын эле ал жерде ЮНЕСКОдон Сулайман тоону чыгарыш керек деп айткан эмес. Мен кечээ интервьюда аны мисал катары айтты. Ошол жерде Нариман Түлеев дагы айтты. Ошо ары картаңдар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, же болбосо мындай коноктор анча-мынча ошол асма жол менен чыгып келгенге дагы мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле деген оюн айткан. ЮНЕСКОдон чыгаруу жөнүндө айткан эмес. Аны мен дагы мындай адилеттүүлүк үчүн баса белгилеп коеюн. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бизде Сулайман тоону мындай бир башаламан жайга айланталы деген кымындай оюбуз жок. Ошонун тегерек четин, Сулайман тоонун түбүн жасап, мына кооператив көчөсүн жасагандай эле биз тегерек четин дагы оңдоп, жанагындай чөп чардан тазалап, бир жакшынакай кылып ушу келген меймандарга бир жагымдуу шарт түзүп бергенге гана мүмкүнчүлүк болсо, ошого тоскоолдук болбосо, чектөө болбосо, бюрократия болбосо деген гана ойду айтканбыз. Бирок ЮНЕСКОдон дүйнөлүк мурастар тизмесинен биз чыкпаган күндө дагы биз аны баары бир мындай жакшынакай кылып көрктөндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. ЮНЕСКОнун жанагы талаптарын сактоо менен, алар менен макулдашуу жолу менен мен ойлойм ошо жакынкы күндөр биз бир столго отуруп, ЮНЕСКО, Маданият министрлиги, шаар бийлиги болуп, мына ушундай ЮНЕСКОнун талаптарынан чыкпаган эч кандай курулушу жок, бирок жакшынакай кылып шарт түзүп, шаардыктарга, меймандарга мындай жагымдуу шарт түзгөндү сөзсүз ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Баарыңыздарга чоң рахмат, аман болуңуздар. Сулайман тоонун тагдырына эч кабатыр болбоңуздар. Биз ал жерге эч бир ниетибиз жок. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Жакшынакай кылып тоону көрктөндүрүүгө, тегерек четин тазалап, жанагы шарт түзгөнгө гана пайдабыз тийбесе, биз эч бир зыяныбыз тийбейт. Эми Сулайман тоону сиздер кандай күйсөңүздөр, мен ойлойм андан мындай кем эмес мен дагы күйөм да. Ошондуктан баарыңыздарга рахмат. Ушундай коомдук талкуу болуп турганын өзү жакшы деп ойлойм. Сиздердин оюңуздарды, пикириңиздерди биз аттап өтпөйбүз. Сөзсүз түрдө ар бириңиздердин жазган, айткан ойлоруңуздарды эске алуу менен жыйынтыктарды чыгарабыз. Бар болуңуздар.